Салам. Мен бүгін молодец болдым. Сілерге отчет берейін деп атайын. Тарттым. Бүгін білбегендер үшін мен көшеден бұйым тағып келіп, тазалап, товарный бет беріп, жуып қырып, анан маркетплейске қойып сатамын. Сатқан ақшаны өзім башқа жұмышым бар, өзім көзіме жетеді. Бұны атайын ушу благотворительный жұмыш қылып алдым өзіме. Ошо көчөдө жатқан нерсени алып келип, Кыргызстанда бирөөгө жанагындай атасы таштап кеткен, атасы өтүп кеткен, жардамга муктаж үй бүлөлөр бар го, көп баласы бар. Өткөндө бир историяны угуп алып, ошондон дагы ушул түрткү болду окшойт, ушу жумушка барышмачы. 13 балам бар дейби, Аллах берген экен. Bir balam мен психолог болайын дейм. 13 баласы бар екен байкуштун. Байкуш бул же Аллахтын берген эмеси, билбейм, эми азыр кыйналып аткандан байкуш деп айтып атам да. 13 баланын бирөөсү эле жакшы чыгып берсе аны ата-энем бактысы ошол да. Ошол үй бүлөнү көрүп калып, bir балам эртең менен окуйт дейт. Ал келгенден кийин экинчиси күтүп туруп, ошонун кийимин кийип, анан мектепке кетет дейт да. Анан ошону мен тиги 1 саат айланам да. Айланып басканда көчөдө ушундай жакшынакай эле нерселер жатканын көрүп, анан ушуларды алып келип сатсам эмне болот дедим да. Эми баарын эле жана мусорларды чукулабайм, просто ушундай жакшынакай кылып чекеге чыгарып коет. Ушул алгыла керек болсо деген мааниде кылыпчы. Анан ошолорду бирден көтөрүп келе баштадым, сатууга койсом сатыла баштады. Конечно, арзан коем, бирок мага $100 кылсам болду да. Ошентип, эми кыска кылып айтып кеттим, эмнеге бул көп сүйлөйт деп эгилеп, потому что каналым жаңы, мени тааныбагандар көп. Ошон үчүн мага катталсын деп, башында предисловие кылып, эмне жумуш менен алектенип атканымы айта кеттим. Бүгүн ля-ля-ля, тра-ля-ля, менин дежурный сөзүм. Бүгүн 3 буюм саттым да. 3 буюм. Жанагы тостердин шеригин саттым. Ой, да, тостер. Эмелерге 2 чемоданга кошуп алып келбедим беле. Ошону саттым. Ойбай, бүгүн таза шашылыш сатышка туура келип атат баарын. Жумушум менен болуп эле унутуп калып атам. Бүгүн 3 буюм сатылды, буюрса. Муну $15 койдум эле. 2-3 күндөн бери сатылбаганынан $5 түшүрүп $10 кылып койсом, бүгүн азыр алып кеткени келатат. Ушундай мини духовка экен, мини духовка тостер деп коет, бирок аябай сонун иштейт. Муну дагы жана чемодандар менен кошо таап келгем да. Мунун да пешенеси ачылып сатылып атат. Ля-ля-ля, азыр алып чыгып беребиз. Мына мындай кичинекей эле нерсе. Мынтип колума көтөрүп алам. Болгу эле батат. Азыр алып чыгабыз. Биздин машина менен акыркы жолу сүрөткө түшүп алсын. Ушундай. $15 деле тыынбай сурап атышкан, алып келип бергейт экен. Ошентсе да туруп калды да, 2-3 күндөн бери туруп калды эле, $10 түшүрүп койдум. Мага эмне буну алып келдим го көчөгө. Анан мага баарынан кызыгы тезирээк $100 кылып салсам дейм да. Анан бүгүн сөзсүз кечинде отчет берем. Бүгүн уже буюрса 3 буюм сатам. Азыр да бирөөсүнө кеч келет экен, алып кеткенге. Ошондо 3 буюм саткан болсом, жакындашып эле калабыз. Yes. Geldi, mına bir vatamın. Alып кетtin. La 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 la. $10 sattım. Чемоданым да бирөөсү сатылды. Картинка алып келдим эле, аны тартпай калыпмын. Клиент чалып калгандан эсиме түшүп, шашып тарта калдым. Азыр прикреплять этип коем. Жөн эле бир картина десеңер. Мынтип карына бир боек да иштетпеген ал байкушка. Мондой эле ак баракта рамканын ичинде картина турат. Карандаш менен эле мен деле тарта алам аны.
көрсөтүп эме кылам го. Кокой силерге тартамды унутуп калыпмын да. Муну сатканы койгонмун да. Бул эсимде да жок. Ушундай картина таап келгем. Андай соройгон мыгы менен экен, бирок ушундай экен. Азыр алып кетип атам. Клиент уже келип калды. $10 койгон элек, $10. Так. Эжам. Жөнөдүк. Хотя бул эшикти жаап коеюн. А то бул жерде тез келдириктер бар да, ошолор келип кетет. Кет. Келиптир. Ой, алып кетти. Эстен кайчак. Саттым $10 плюс $10. Ошону $10 коюп койдум эле, анан көп койдум, аз койдумбу түшүнбөй коюп койдум эле. Келип алып кетти го жөн эле. О, perfect. Nice дейт го. Сонун дейт го. Кокой, таппасаң зыйып калып кал. Азыр өзү художник эле болуп ала турган заман болуп калды. Минтип карандаш менен чийсең алып кетет. Жөн эле бирдемени чачып койсоң деле алып кетет. Ушундай экен. Иши кыса. Алар да доволен, мен да доволен. Мен неге доволен? Мен жакындап калдым $100. Так, менин каналыма кирип көрсөңөр болот. $40 мини холодильник саттым. Так, бул $20. 2 чемодандын акчасы, 2 чемоданды $10 койдум эле $20. 2 чемодандын акчасы. Бул ненин акчасы? Бул ошол картинканыкы $10. А бул болсо жана мини тостерди койбодум беле? Мини тостерди $15 койдум эле. Сурагандар көп болду, бирок алып кеткен адам жок. Анан бүгүн эртең менен туруп, чийип туруп $10 түшүрүп койдум, $15 эмес. Алып кетти, сразу эле. Мындай кичинекей эле нерсе. Мынтип колума көтөрүп алам. Колго эле батат. Азыр алып чыгабыз. Биздин машина менен акыркы жолу сүрөткө түшүп алсын. Ушундай. $15 деле тыынбай сурап атышкан, алып келип бергейт экен. Ошентсе да туруп калды да, 2-3 күндөн бери туруп калды эле. $10 түшүрүп койдум. Мага эмне буну алып келдим го көчөгө. Анан мага баарынан кызыгып тезирээк $100 кылып салсам дейм да. Анан бүгүн сөзсүз кечинде отчет берем. Бүгүн уже буюрса 3 буюм сатам. Азыр да бирөөсүнө кеч келет экен, алып кеткенге. Ошондо 3 буюм саткан болсом, жакындашып эле калабыз. Yes. Келди, мына берип атамын. Алып кеттин. $10 саттым. Келип алып кетти. Бирок мындан да эрте сатылмак, көбү алып келип бересиңби деп жазат экен. Анан мен да кайсы жерге чакырып, анан башыма бир чаппасын деп анан алып барбайм дейм. Алып кеткендер келип алып кетет. Мына ушунда жакындап калдык. Ар $100 болгондо салам жөнөтөм деп ниет кылып койгом. Жакындап калдык го. Али бир жума болду баштаганыма. Бир жуманда 2 жумасын эсепке кошпогула, давление болуп келген клиентке да чыкпай. Жаш эле турууба, жаш эмес, мен деле 50ге чыгып калдым, давлениянын башы башталды. Давление болуп 2 күн жумушумду кыла албадым. Ошого 2 күндө алып салсак, 3-4 күндүн ичинде эле чогулган акча.
20, 40, 60, 70, $80 болып қалыптыр. Дағы $20. Бірақ сата тұрған ештемем жоқ. Дағы жортуылға шығышым керек. Сатқаны нәрсем жоқ. Дағы бір $20 қыла қойсақ, $20-25 қылышым керек екен. Потому что комиссиясындағы төлейміз да. Аз ақша саласың ба, көп ақша саласың, бәрі комиссиясына $5 алады екен. Ошон үчүн комиссиясындағы ушундай бизнесмен болуш керек, өзүңө да зыян келбеш керек, туурабы? Анан налогу да болот да, мисалы мен ушинтип ар жумада алып келе берсем, 1 жылда очойтуп коем да. Ошон үчүн анын налогун дагы эске алышым керек. Баары бир менин картама акча түшүп атканда, буларда сразу налогу көп коет. Так что баарын тыкы-тыкы по полочкам кылабыз. Мына анан бул $80. Да таап келгеним бул китептерди таап келгем. Жөн эле китеп эмес, бул булардын макталган китеби, дүйнө боюнча кинолорунда көргөнбүз. Бул антивозрастной, короче, бул жаш баладан чоң адамга чейин жакшы көрүп көргөнбүз го. Бул Гарри Поттердин эмелер. Ошо Гарри Поттердин китептерин чыгарып коюптур. Анан жөнөкөй да китеп эмес. Неге көзүм түшүп калды? Бул китеп ошо биринчилерден чыккан аз нускасындагы китептер экен. Жамгырда калыптыр. Мен муну кургаттым, бирок ичтери даже ачып окубаган окшойт. Мен десем ачылбайт го. Таза экен, бирок ошо сыртта калган үчүн сырттары жаман болуп калыптыр. Бирок мен муну фен менен кургаттым, тазаладым, товарный видке келтирдим дагы. Ойгоку мунугу бүрөсү, мунугу китеп $57-50 турат экен. Ушундай эски колдонулган китеп элестеткиле. Мен бир $5 коюп койсом урушабы, эмне арзан койдуң деп. Так что мен үчөөнү бириктирип, $1 $10 берем деп жазып койдум. Эми көрөйүнчү муну кандай сатылат билбейм, китеп кандай китеп. Бирок баары бир $1 $10 коюп койдум. Бизге тезирээк сатылганы эсеп. Мына ушундай, мен ушундай жакшы ниет менен баштадым. Аллахка шүгүр. Кандай жакшы ниет кылам десең, Аллахым ушундай сен жака көңүл бурат. Ошон үчүн ушул жөн эле көчөдө жаткан нерселерди бир ай десем дагы ушу бир 10 күндүк тамагын алып берип, бир үй бүлөм сүйүнтүп койсом дейм да. Эми өзүбүздүн акчабыздан да, балам дагы өтө добрый тарбияланган адам, өзүбүздүн акчабыздан дагы ошо садагасы, зекети ошону чыгарып турабыз. Но бирок мына жөн эле жаткан акчаны менден оор болгон жок. Көчөдөн көргөн жеримен көтөрүп келем, тазалайм, сүрөткө тартып эле киргизип коем. Менден эчтеке деле кетпейт. Мына ошо бүгүн жакшы иштерди кылдым, эмнелерди сатканымды жүктөп коем, анан көрсөңөр болот. Так что ля-ля-ля-ля-ля. Аз калыптыр. Бирок мен жортуылга чыгышым керек, сата турган нерсем жок. Сатканга. Анан коюп туруп, сөзсүз $100 болгондо жөнөтөм. Жанагы балдарыбызга да кичинеден салдык. Эми ушундай чоң зекеттерди бере турган кыргыздарыбыз бар экен көрүп. Ушундай сүйүндүм. Бизди дагы ошондой деңгээлге жеткирсин Аллахым, чоң зекеттин. Мени таппа, мени көрсөтпөй эле коймо деп берип кое турган насип кылсын баарыбызга. Ошол мен мындан башка эмне жумуштарды кылганымда тартып жүктөп турам. Убактым болушунча эртеңден баштап буюрса кичине стабильный болуп калды. Мына Трамп ойдоко солдоко ар кандай закондор чыгарып, торговый биржадагы мынтип ойноп кетти. Ошон үчүн биз балам экөөбүз трейдербиз, бербей турдук. Кете берген трейдердин деңгээлине жете элекпиз, конечно. Кичине минтип илешип атабыз да азыр. 3 жыл болуп калды, ошо анда санда акча чыгарып турабыз. Эртеңден баштап ошо трейдинг ишимди дагы тарта баштайм. Amazon'ga тетрадь, еще ежедневник, планерка, сертификат, ошого окшогондордун дизайнын өзүм түзүп,
аны сатууга чыгарам, андан да кичинекейден болсо дагы, маленький заработок болсо дагы, но түшүп турат. Менин каналыма катталыңыздар, жаңы кошулгандар. Мени сүйүнтүп, колдоп жазып туруңуздар. Менин аяк буягым кыйшык болуп калганын көзүңөрдү жаумуп, менин жакшылык иштерими эле көрүп, хейтерлер, пожалуйста, эжеңерди капа кылбай эле өтүп кеткилечи. Так, ушунча жыл давление болуп келген адаммын. Тамаша. Бул YouTube канал баштагандан кийин хейтерлер менен кызык дейт го. Билбейм, бирок баары бир эле моду кооптонуп турам да. Менин дагы ушу жаңы башталыш ишимде, ушу YouTube, Instagramда колдоп тургула. Мен Американын Гавайи штатында жашайм. Дагы мүмкүнчүлүк болсо чыккан жерлерибизди тартып, мен ушу ташбакалар, ноондой чоң ташбакалар бар экен. Ошолорду көргүм келип жүрөт. Балам алып барат да, балам суббота күнүндө жумуш алып алган үчүн эме кичине убакыты бошобой атат. Буюрса эртең барсак керек. Ташбака көргөнү барабызбы, же кит көргөнү барабызбы, аны эми эртең чечебиз. Мына ошондой такыр эле көрүп бүткүс, ушундай сонун природа экен. Ар бир эле мына бурулган эле жериң сонун. Мына ушундай. Менин Instagram барагым да бар, ал жака кирип дагы мынтип карап койсоңор болот. Жазылып койсоңор мен андан 5 бетер сүйүнөм. Пока-пока. $20 эле калды, аз калды.